келин менен апанын тил табышып бактылуу жашап кетишине негизги себеп апа кухняны үйдү бардыгын ошо келинге өткөзүп бериш керек. Өзү кенен эс алганды билиш керек кайнене. Бүгүн не келин келгенден кийин өзүм үйрөтүп алам, өзү лидер, өзү өзүн кыйын сезе берет да. Ал келин дагы 20 жыл бекер жүргөн жок, ошо тамак ашты үйрөндү, башканы сиз билгенди билет. Ал жөнөкөй эле үйрөтө турган маселе эмес да. Тамак кылып койсо, тузу кем болуп калса, биз үйдө андай эмес эле, макрон мындай турат эле, бир идиш сынып калса, кудду акыретке идишин алып кете тургандай 90 жылдан бери сакталып турат да ал идиш. Кокус кени сындырып койсо болду, бардык ыз чуу ошол жерде. Ал идишиңди, касаңды немеге акыретке алып кете албайсың. Сынса дагы барып экөөсүн кошуп сындырып кой, эчтеке болбойт келиним деп кой. Келин сүйүнүп кубанып, бага кайненеме керек экенмин деп ойлонуп калат. Бүгүнчү чыга берет да, шеф чыга берет. Кухняга, башкага, үйгө кайнене Клеопатра да баягы колун келип бутун өбүш керек. Аркасын бумаган эмес, тили менен жалап коюшун каалайт да кээ бирлер. Айтайын дегеним жок. Келиниңизди кызыңыздай көрүңүз. Кызыңыз канча эркелейт, кээде туура эмес ката иштерди кылат, кечиресиз го. Сиз келин olarak апаңызды, кайненеңизди апаңыздай көрүңүз. Ошондо бактылуу болот үй бүлө. Ошондо чыныгы бактылык ошондо. Мантип парктарда басып, сами баса бер. Мындай гүлдөрдү карап, эс алып, жаман рахаттанасың да, урматтуу мекендешим. Мындай тоолорго, зоолорго чыкканда кадимкидей сүйлөгүң келет. Кээ бир акыйкат маселелерди айткың келет. Бул мактаныш үчүн башка үчүн эмес, Аллах үчүн. Биз акча үчүн иш кылбайбыз, Аллах үчүн кылабыз. Ниетибиз ошондой. Буга чейин ушундай, мындан кийин да ошол бойдон калат.